Урматтуу биздин Кыргыз Республикасынын бийлик өкүлдөрү, сиздерге ушул Кыргыз Республикасынын жарандары, айрыкча музыканттардын атынан кайрылуу жолдоп атабыз. Бүгүнкү күндө кыргызстандык джазовый пианист, музыкант Викрам Рузахунов Казахстандын күч органдары менен кармалып, анан кийин ошол жерде баягы чагымчылыкта жана маражорлукта катышканын мойнуна алган видеолор чыгып атат. Биз баягы музыканттар Викрам Рузахуновду тааныган музыканттар катары баягы айта алабыз. Викрам андай нерселерге, андай бир чагымчылыкка бара турган адам эмес. Себеп дегенде Викрам колунда бар адам, мындай бир машина, үй жана башка ошондой бир кандайдыр материалдык байлыктар менен ээлеген адам. Ал бир болбогон жанагы видеодо айтып аткан $200 үчүн ошондой бир тобокелдикке өзүнүн өмүрүн ошондойго түртө турган адам эмес. Андан тышкары биз көптөн бери музыкантты тааныган адам катары Викрамдын баягы өзүнүн бир кызыкчылыктары бир гана музыка жана бир гана джаз музыка багыты. Ошондуктан мындай бир кандай бир саясий бир көрүнүштөргө өзүнүн бир оюн көрсөтүп жүргөн адам катары билчү эмеспиз биз ал адамды. Ошондуктан биздин бийлик өкүлдөрүнөн суранар элек, биздин Кыргызстандын жаранын ушундай бир акыйкатсыздыктан коргоп, биздин жараныбыздын укугун, өмүрүн коргоп калышыңыздарды өзүңүздөрдүн деңгээлде, бийлик деңгээлде, официалдык деңгээлде ушундай бир баягы кийлигишип, ушул жараныбызды сактап калышыңыздарды өтүнөр элек. Негизи жалпылай айта кетким келип турат. Жалпы эле Казакстан, айрыкча Алматы шаарында Кыргызстандан барган баягы мигрант биздин жарандар өтө көпчүлүктү түзөт. Ошондуктан биздин кыргыз бийлигинен биз өтүнөр элек, жалпылай эле негизи Кыргызстандын жарандарын коргоого алышыңыздарды жана ошондой эле баягы бир тиешелүү бир мындай текшерүү, мындай териштирүү баягы иштерин жүргүзүп, ошол биздин жарандарыбызды колдон келсе тез аранын ичинде Кыргызстанга эвакуациялап, бул Кыргызстанга алып келишиңиздерди суранат элек. Себеп дегенде баягы биздин кыргызстандык жарандар көпчүлүгү Казакстанда соода менен, соода сатык жана башка ушундай бир иш менен алектенип жүргөн жарандар болгонуна байланыштуу менимче биздин жарандар андай бир тобокелге бара турган адамдар эмес. Себеп дегенде алар акча иштеп табып жүргөн адамдар, өзүн баягы камсыздап, акча менен камсыздап жүргөн адамдар болот. Ошондуктан биздин жалпы Кыргызстандын жарандарын бир мындай Кыргызстанга тез аранын ичинде эвакуациялап алып келишиңиздерди өтүнөбүз.